кичинекей акылманым. Биз бүгүнкү сабакта өткөн тамгабыз ый тамгасы. Силер тааныйсыңарбы? Эстеп калдыңарбы ый тамгасын? Биз жакшы көргөн йогурт ый тамгасынан башталат экен. Дагы кайсы сөздөрдө ый тамгасы бар, ким билет? Ойлонуп көргүлөчү. Мына балдар. Каймак деген сөздө ый тамгасы бар экен. Канчанчы тамга ый экен? Каймак. Айнек. Май. Тай. Чай. Мына ушул сөздөрдө ый тамгасы бар экен. Кергиле балдар, чогуу окуйбуз, башынан баштап. Эң биринчи тамгага көңүл бурабыз. Эң өйдөкү жакта А тамгасы экен. Ай, ой, уй, эй, өй. Экинчи катарга кетебиз. Үй, ий, ый. Андан кийинки 3 тамгадан турган сөздөрдү окуйбуз. Биринчи тамганы Б тамгасын оозуңардан чыгарбай даярданып турасыңар, айтайын деп. Анан А менен кошо чыгарасыңар. Бай. Кошуп коебуз. Биринчи тамгасын карайбыз, анын астыңкы сөзү май. Үчүнчү катар. Биринчи тамга кайсы экен? Туура, К тамгасы. К тамгасын айтайын деп даярданабыз. Кой. Андан кийинки сөз кайсы тамгадан башталат экен? Туура, той. Куй. Туй. Буй. Азаматсың. Эми бул видеону паузага коюп туруп, дагы бир сере окуп чыкчы кана. Ый тамгасы жазуу түрүндө мына мындай жазылат экен балдар. Эң биринчи тетиги жогору жагынан, сол жагынан башталат. Өйдө кайрылып, кайра ылдый түшүп, кайра өйдө чыгат экенбиз дагы, кайра ылдый лыжа менен түшөт экенбиз. Анан оңду көздөй кайрып коет экенбиз. Чоң ыйды ушундай жазабыз. Сен дептериңе жазып көрчү, макулбу? Балдар, бардыгыңар сүрөттү карап, сөздөр менен сүйлөм түзгөндү үйрөнгүлө. Мисалы, бул айран экен, Айран жөнүндө сүйлөм түзөбүз кана. Бала айран ичти. Баарыбыз мени менен кайталайбыз кана. Бала айран ичти. Дагы кайталайбыз. Бала айран ичти. Бул сүйлөмдү жакшылап кайталап эсиңе тут. Мен сабактан сураганда айран жөнүндө сүйлөм түзгүлөчү балдар деп айтканда, силер ушул сүйлөмдү айтасыңар. Кийинки сүрөт айнек. Айнек менен сүйлөм түзөбүз балдар. Үйдүн терезелери айнектен жасалат. Дагы бир жолу кайталайбыз. Үйдүн терезелери айнектен жасалат. Терезелер айнектен жасалат, балдар? Ушул сүйлөмдү дагы жакшылап кайталап эсиңерге туткула. Мен айнек жөнүндө сүйлөм түзгүлө дегенде ушул сүйлөмдү айтасыңар. Же болбосо өзүңөр дагы оюңардан чыгарып башка бир сүйлөмдү айтасыңар. Макулбу? Кийинки сүйлөм каймак деген сөз менен түзүлөт. Мен нанга каймак сүйкөп жегенди жакшы көрөм. Кайра кайталайбыз. Мен нанга каймак сүйкөп жегенди жакшы көрөм. Кана өзүң айтып көрчү.
азаматсың. Дагы кайра кайталап эсиңе тут. Сабактан мен сурайм каймак жөнүндө сүйлөм. Айран жөнүндө сүйлөм түзчү. Эми айнек жөнүндө сүйлөм түз. Азаматсың. Эми болсо каймак жөнүндө сүйлөм түзүп көрчү. Азаматсың менин кичинекей акылманым. Үйгө тапшырма. Биринчи алипе китебиңерден ый тамгасын жакшылап окугула. Экинчи көркөм өнөр китебинен 22-23 бетти иштегиле. Анан бул жакта берилген тапшырма ташбака, көпөлөк, кирпи, мышык ушуларды бастырып туруп, апаңардын жардамы менен аталыштарын жазгыла. Анан сүрөттөрдү сонун кылып боеп койгула. Экинчи тапшырманы карасаңар, бул жакта көп ак аюулар бар экен. Ошол аюулардан оноону боегула. Кийинки тапшырма 0 деп турат. 0дөн кийин кайсы сан кетет? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Андан кийинкиси болсо артка, тескерисинче. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Астыңкы тапшырмасы 6 көппү же 10 көппү? Чоң, кичине же барабар белгилерин коесуңар. Андан кийин көпөлөктөрдү көпөлөккө кошосуңар. Бул жерлери түшүнүктүү. Өзүбүз аткарабыз. Кийинки тапшырманы карасаңар, мисалы, жылдыздарды санайбыз канча экен? 6 жылдыз экен. Айлардан канча экен? 3 ай экен. 6 кошу 3 деген мисалды табабыз дагы ошого туташтырабыз. Андан кийинки вазаны көрдүңөрбү? Ошол вазада канча гүл бар экен? 5 гүл бар экен. Вазадан канча гүл түшүп калды? 2 гүл. Демек, 5 кемитүү 2 деген мисалды таап туруп туташтырабыз. Жана ушундай кылып улантабыз. Саламатта калгыла балдар. Тапшырмаларды баардыгыңар жакшылап аткарып келгилечи.